Саламатсыздарбы, урматтуу Азия ТВнын көрүүчүлөрү. Эфирде Эмгек жолу программасы. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Эмгек жолу программасын кыргызча шайтан араба деп коебуз. Велосипед менен кылдык эле. Бүгүнкүсүндө мына ушундай ат менен эфирди ачууну чечтим. Себеби биздин бүгүнкү каарманыбыз мына ушундай ат жабдыктарын жасап жана кыргыз боз үйлерин заманбап кылып дүйнө жүзүнө таануутуу аракетин көрүп жатыптыр. Андыктан Саламат мырза менен маек куруп, бүгүнкү кылып жаткан иштери менен таанышууну туура көрдүк. Биз менен бирге болуңуздар. Эрдин жыгачын өзүңүз тапкансыз, ооба. Эмнеге ушу акыркы учурда айтып өттүңүз, эрге көп токтотуп койдум деп, себеби эмне болду? Убакыт жок эр кармаганга. Азыр канча 2-3 ат кармайм дейсизби? Бирөөсү жорго, бирөөсү гүлүктү да жоргону да азыр иштетип атышат. Бул эр ошондо кыргыз эр деп айтылат, Накта кыргыз эр ушу. Анда Саламат байке, бул ат бияка токулуп тура турсун азырынча. Азыр болсо сиздин бүгүнкү кылып аткан ишиңиздин ийгиликтерин көргөзбөйсүзбү? Баштаганда эле мен ойлоп атам, ушу боз үй боюнча айтып бербейсизби? Негизи эле бизде бул боз үй илгертеден биз колдонуп келебиз да, эми жыгачтан жасап, азыркы заманга ылайыкташтырып сиз темир менен биздин өлкөгө эле эмес, чет жакка дагы буйрутма алып берип атышпыз да. Анан ошонун жасалышы боюнча бир аз токтолбойсузбу? Материалды каяктан аласыз, анан буйрутма көбүнчө каяктан түшөт, анан деги эле буну жасап калышыңызга эмне себеп болду? Мен эми өзүм жөнүндө айтсам, кичинекей кесип эле устачылык менен келдим да. Жыгач уста, темир уста болуп, анан чет өлкөдө окуп келгенбиз, Германияда. Эмне боюнча окуп келдиңиз? Ушу жыгач, кораблестроение. Андан келгенден эле ушул жыгач менен келип атабыз. Анан боз үй. Боз үй эми чоң энелерибиздин боз үйлөрү бар эле, мама апаларыбыздын боз үйлөрү бар эле. Ошолорду көрүп боз үй жасасакпы дегенбиз. Анан жасасак эле азыркы кийиз мурункудай эмес, сапаттуу эмес да. 2 жылда жаан эметип калат. Илгерки кол өнөрчүлөр жок да. Аябай жакшылап жасаганчы. Ойлонуп отуруп эле ойлондук, ошо боз үйдү заманбап кылалык. Кыргызстанга келген туристтер ушу боз үйдү көргөндө бул кыргыздын үйү деп тааныш үчүн жакшы башка деңгээлде көрсөтөлүк депчи. Дизайнды ким өзүңүз чийип даярдайсызбы же интернеттен аласызбы, кандай? Эми бул боз үйдө ар бир нерсе мындай көңүл буруп, кунт коюу менен ар бир боз үйдү окшоштурбай жасалгасын ар кандай кылып жасайбыз да. Каалаган оюну жасап. Буйрутма бергендер мындай ой кылып бер, тигиндей ой кылып бер дегендер дагы алардыкын да эске аласыз да? Жактырган оюсун коюп беребиз. Ошо менен. Азыр мындай кылбайлыкпы, сыртка чыгып, сыртта бир 80-90% бүтүп калган боз үйүңүз бар экен, ошонун ишин көрүп, көрөрмандарга бир сыра дагы макул. Көргөзүп бериңиз, Макул. Мисалы мына монуңуз могул даяр экен деп коелу, Мен буйрутма бердим, ушундай кылдар, муну машинеге жүктөп барасыңарбы же кандай? Жок, биз барып чогултуп бересиңерби? Ушундай бойдон алып барабыз, жеринен чогултабыз. Жеринен чогултабыз. Канча пайыз бүтүп калды? Бүткөн болбосу. 100% бүтүп. Бул кадимки эле боз үй сыяктуу, ичине киргенде кадимки эле мындай жыгачтан жасалган боз үйдөй көрүнөт экен да? Мындай да мууну да бир вариантта жасаган. Тигини бир вариантта. Анан кардарлар келгенде кегестер келет бизге, куда сөйөк тосконго мындай бир эле зал деп. Ошого бул жасалган да. Үстүдө сиз көрүп турган боз үй ал мейманкана да, мейманкана. Ичинде суусу бар, свети бар, баардык шарты менен да көрсөңүздөр болот. Бул боз үйдүн айырмачылыгы мында берки боз үйдөгүдөй көп ою колдонулган жок. Кара жыгач, терезелери пластик, стеклопакети менен, эшиги алюминий. Экинчи ташы бар. Экинчи ташка аяк спальный зонада, жаткан, уктачу жер. Түндүк ачылат. Шамалдап. Түндүгү могул менен ачылат. Эми ушу
Бурасы ачылып калат. бураганда ачылат, жабылат. Бул эми ручной, ушундайдын эле электрическийлери бар, пульт менен ачылган. Бул жагы өзүнчө эле жанагы чет өлкөдөгү жатаканалардай экен да. Айырмасы бози бирок. Бозүй. Түндүктү ачып койгондо кондиционердин кереги жок, мына өзү шамалдап. Буйрутма боюнча кеңиз бияка отуруп бир аз ушул боюнча эмагым келип атат, сиздин сурагым келип атат да. Буйрутма көбүнчө каяктан түшөт сизге? Бул кыргызстандыктар эле колдонобу же чет жакты коңшу мамлекеттер дагы сизге буйрутма берип жасатышабы? Быйылга чейин Кыргызстанда эле жасап аттым, өзүмдүн жора жолдошторума ушинтип эле жасап Кыргызстанга. Ушун сиздер көрүп турган эң кичинекей бозуйлар да. Анан чоңоюп 100 кишилик, 200 кишилик, 300 кишилик, 400 кишилик тойканалар бар. Ошондойлор салдык. Быйыл болсо ошо Астана, Алматы, Москва ошол жактарга буйрутма болуп ошол жактарга салып баштадык азыр. Ушу Казакстанда атасы, Москвада атасы ошол жака буйрутма бергенде алып баруу сизге кыйынчылык жаратпайбы? Жеткирүү? Жок, ошол жактан эле жасайбыз. Ошол жака барып жасайсыздар, э? Ал жакта да производстволорубуз бар ошо. Жана көлөмү боюнча айтпадыңызбы? Эң чоң көлөмү депчи. Ошол азыр кайсыл жакта турат эң чоң? Боз теридеги чоң 400 кишилик боз териде. Жолдун боюнда 400 кишилик. Анан Караколдо 400 кишилик. Нарында бар 360 кишилик. Бүгүнкү күндө Казакстан менен Россияга кетип атат деп атпайсызбы? Европага чыгыш үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Эми Россия менен Казакстанга деле чыктык да. Россия менен Казакстанга барып алып мен айткан жокмун да, мага мен момундай боз үй жасайм, мага буйрутма бергиле депчи. Алар Россиядан, Казакстандан мени истеп келип, бияктан анан алып барып жасатып атышат да. Ошондой эле азыр Аравиядан, Турциядан, Азербайжандан, Өзбекстандан көп кызыккандар бар, сурап келип салып бергиле деп. Ушул ишти баштаганда башында кандай тоскоолдуктар, кыйынчылыктар болду? Негизи иш баштаганда сразу эле баары зымга тизгендей болуп кетпейт да? Кыйынчылыктар сөзсүз болот, кыйналыштар болот. Койчу ушуну ташап андан көрүп башка эле жумуш менен алектенейинчи деген убакыттар болду эле. Эми бир мындай бир сөздү эстеп кеттим да. Кытайларда жакшы принцип бар да. Биринчи бекер жаса дейт да. Ишиңдичи, ишиңди элге көрсөт дейт да. Бекер иштепчи. Андан кийин акырындан Кудай берет да, өзүчү. Баасын көтөрөсүң, кардарың көбөйөт. Ошол сыяктуу эле биздики деле ошондой болду. Башында Азамат сага окшошкон инилериме, агаларыма короңузга коюп алыңыз боз үй. Мына момундай материалдарды алып берсеңиз, мен жасап берем, мени өзүңүз ыраазы кылыңыз деп. Ошентип көндүрчүмүн элдичи. Мындан 10 жыл мурунчу. Аны жасап берем, аны көрүп коңшусу жактырып калат. Ага коюп берем. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бул боз үй кадимки эле. Бирок Саламат мырзанын чыгармачылыгы менен экинчи кабаттагы салынган. Ушул боюнча бул эмнеге ылайыкташкан буяка жатып? Эми жерге көлдөлөң салып алып, түндүктү ачып коюп, жылдыздарды карап жатканга. Ошо. Буга чейин сиз ушундай экинчи кабат жасачакты сиз өзүңүз көрдүңүз беле ушундай жасалган же сиз биринчи жолу жасадым деп ойлойсузбу? Жок, боз үй биринчи жолу да. Эми башка ушунун эле принциптеги үйлөр бар да. Афрейн, Бархаус деген сыяктуу. Бул болсо ошо боз үйдүн эле ошондой эмеси да. Аналогы деп койсок болот да. Алтын боз үй деп коюпсу, кыргызча. Золотая юрта. Кыргызча алтын боз үй, э? Ооба. Бул өзүңүз койдуңузбу? Бул ошо менин брендим. Анткени бул эми Золотая юрта дегеним эме да. Бул Кыргызстанда эле эмес, бул кыргыз үй экени эми белгилүү да. Бул кыргыз үйүн ушул колдон келишинче көбүрөөк мамлекетке таанытайын деген да. Таанытыш үчүн ошол орусча ат коюлуп калды да ошо. Станок көрбөдүңбү? Ошо менен эле буларды чийебиз. Булардын баарын аштап туруп эле фанерадан жасалат. Бул бышык. Жеңил бышык. Анан жумшак
Отургуч үчүн жасап коебуз. Болду, боз үйлөрдүн ичине коюлат. Жана боз үйлерге атайын Бул тойканаларга да, тойканалардын иштерине да. Чырдактардагы чий токугандардын арасындагы оюлардын баары жоголуп баратат да азырчы. Ошолорду жоголтпой сактап калышыбыз керек да. Биздин оюлар. Эми заман талабына жараша туура айтасыз сиз. Илгери мисалы жыгачтан эмес, кол менен жа өрмөк эмелерди кылчу эле, азыр заман талабына жараша эми ошолорду түшүрүп атасыз. Аз күндө эми шырдакта таппай калабыз да. Ар бирибиздин үйүбүздө 10дон шырдак турчу эле, азыр бирден шырдак жок да. Күбөгө жедирип алганбыз. Же болбосо бирдеме болуп жоголгон, килемге өтүп кеттик. Ошол оюлар жоголуп кетпеш керек да, сактап калыш керек. Дегенде ошо жыгач бетинде. Ооба. Ошо жана боз үйлөрдүн иштеринде эле көрдүңүз да, бүт оюлар болуп атат. Ошол ою калыш керек да. Могул жакта түндүктөрүңүз турат, Канча турат? Бул 5, 6, 7, 8. көп түндүк. Ушул Мунун баарын боз үйлер даярдалып атат. боз үйлөргө ушинтип. Бу айнек турат. Айнек. Жок, айнектен. Ушинтип даярдатып алабыз, жасатып. Мындан тышкары жана айтып өттүңүз, тоо жакка бир кичинекей жерде бак деген. Бир 3 гектар, 4 гектар жер. Ошол жакка барып мүмкүн болсо. Макул. Бизге дагы, анан көрөрмандарга дагы көрбөс бербейсизби? Себеби эмне, андай убара болуп жүрөбүз дегендей. Опа! Атайын ошол тоого ылайыкташтырып алсаңыз керек бул машинаны. Атка чогула бериңиз. Канча болду ал жакта алып ушу бак отургузуу? Ошо бир 3-4 жыл болду алынганычы. Анан эми бизде бирке кагаз жагы аябай оор да, бүтүрүшчү. Анан ал жака деле ушундай боз үйлөрдү салып, келген туристтерди бир тейлеген, бир жакшы элди жумуш менен камсыз кылган, бир жакшы жер кылайын деген үмүт менен алгам. Анан ошо салдырбайт. Азыр жолдо катар эме кылбайлыкпы? Сиздин балалыгыңыз жөнүндө ошо бир кеп кылбайлыкпы? Каякта чоңойгонсуз, анан балалыгыңыз кандай өткөн? Бул биздин эмгек жолу деп программанын өзү аты айтып тургандай, ушул эмгекке эмне болуп жеткенсиз? Балалыгым эми ат башыда өттү. Ат башынын пограничник деп азыр Казыбек айылы. Ошо Казыбек айылында чоңойдук. Баарыбыз эле айыл жеринен кандай баарыбыздын чоңойгонубуз эле окшош болсо керек. Ат минип, уйсап дегендей койлорду багып, сакмалга барып, кой кыркынга барып дегендей. Ошо кезде устачылык кылып, таятам чоң уста болчу. Ошол кишинин жасаган жумуштарын көрүп, ошол кишиге жардамдашып жүрүп, ошо менен устачылыкка кызыгып калганбыз. Ошо бала кезиңизде ошо ушундай кыялданып элеңиз, ушундай бой жазайын деп, же бул кийин эле пайда болду? Бала кезимде ээрге аябай кызыктым, ээр көп жасадым. Анан сваркага кызыкчумун, сварка менен. Ал кезде деле ошо айылдан деле кардарларым бар болчу. Дарбаза жасап бер, чийне жасап бер. Сизди жеке ишкер десек дагы ошол сөз да туура келет окшойсуз, э? Уста. Үй бүлө багып, дагы бир үй бүлөбү, 5 үй бүлөбү, ошолорго дагы бирке үй бүлөсүн бакканга жардам кылсак эле жеке ишкер болуп калабыз го. Ушул жерди бирке тосуп, мал кирбегидей кылып. Бул жер канча гектар жер азыр? Жер ошо 3 гектар жер. 3 гектар, качан могулар канча жылдык көчөттөр? Жок, быйыл эле айдадым мен, быйыл айдап. Ошо тетигин тамчылатма суарма кылып. Бул жака суу чыкпаган жер экен да? Бул жерди боз пөлтөк деп коет, ошо суу тийбеген, суу көп келбеген үчүн боз пөлтөк деп коет. Эме үйлер аты эмне бул көчөт? Сосна. Сосна, крымский сосна. Сууну кандай талап кылат экен булар? Сууну эми азыр эки чоң бочкага толтуртуп коюп эле ошо бир жумага жетет. Тамчылатып сугармада. Биздин программанын аты өзү эмгек жолу да. Ушул программага сиздин кылып аткан эмгегиңиз,
буга чейинки жасап жаткан бул кичинекей бизнесиңиз ошо биздин программага туура келип атат. Деги эле ошо эмгектин үзүрүн көрүш үчүн эмне кылыш керек? Кандай секреттер барбы же эмгек талыкпаган эмгек кылыш керекпи? Туура эле ошо талыкпа силердин көрсөтүүнүн аты эле турбайбы эмгек депчи. Эмгектин артынан анан жөн эле эмгек кылбай эле биз болбойт, Россияга барып иштейм, анан Америкага барып иштейм деп ал ошол жака барып деле шылтоо таба берет да иштебей. Иштеп жасайм деген киши өзүнүн айылынан эле жасайт да. Шаарга деле бияка деле келип кереги жок да, айылдан деле эмгектенип аракет кылып. Бишкекти мурун билесиңер да, бул жашыл шаар болчу да, жашыл шаар депчи. Ошого Имараттардан токой көп болчу да. Азыр бирке асайып бартат эми, аны деле токтотуп эле кайра жашылдандыруу жагын эле колго алып эле эл журт баарыбыз ынтымакка келип эле 2-3 жыл ушул жашыл коом, жашыл шаар, жашыл мурас деп ушундай бир киришишибиз керек баарыбыз. Рахмат эми. Кайра сиздин тиги местаңызга барып ошол жактан сөзүбүздү улайлы. Сиздин тоодогу көчөттөрүңүздү көрдүк, бул жакта боз үйлөрүңүздү көрдүк, ат менен дагы деги эле кыргыз жигитине таандык болгон сапаттар бардык бар экен десек жаңылышпайбыз да. Анан ушул программанын акырында сизден сурагым келип атат да, ошо үй бүлөңүз боюнча үй бүлөдө канча балаңыз бар, келинчегиңиз эмне иш менен алек болот, келинчегим мага жардамдашат, ошо дизайнер. Мен өзүм архитектор, келинчегим дизайнер. 5 кызыбыз бар. Ошо. Азыр ошо үйлөнүш менен бул жакта. Ооба. Чогуу иш кылабыз. Ооба, кыздарыбыз окуйт мектепте. Сизге чоң рахмат, ушул иштеп атканыңызга карабай убактыңызды бөлүп бизди тоого чейин алып барып келдиңиз. Ишиңизге ийгилик. Мындан ары дагы ишиңиз тиги бул жеке эле сиздин Азияга эмес, жалпы дүйнө жүзүнө ушул кыргыз боз үйүн таандытып жүрө бериңиз. Сизге рахмат. Урматтуу Азия ТВнын көрүүчүлөрү, эмгек жолу программабыз ушун менен соңуна келип жетти. Кийинки чыгарылышта ушул эмгек жолунан кимди көргүңүздөр келет? Комментарийге калтырсаңыздар болот. Кийинки чыгарылыштардан жолукканча сак саламатта туруңуздар.